Perişteler, adamlar jийиркенген нерседен периштелер да жийиркенет. Мен мисалы нас саткан базардан өтө албайм. Шундай сасык башың айланып кетет. Тамекинин сасыгына кийимдерге сыңып калат. Кеже таксиге бирөө машинеге отурсам сразу билем бу тамекинин колу экен деп. Отургум келбейт, кийимдерге сыңып калат. Ошолордун аялдарга рахмат ey. Сасык жерди кучактап жатат. Таасир кылсаң тамеки тартпа. Мына кара да, айтат, тамеки макыр болсо дамла, муну мынча токтолосуз. Бардык фирма өзүнүн жасаган эме товарын мактайт. Бир гана тамекинин Минздрав предупреждает, курение вредит здоровью дейби. Сен акылың болуп туруп, бу ден соолугуңа зыян десе да тартып атпайсыңбы? Эми кара да, бүгүн мен кышында айылда от жагам. Печкенин түтүнүнү турбасын сыртка чыгарып коем. Эмне үчүн? Өлүп калбайын, көмүр элитип калбасын, түтүн кирбесин деп. Эми көмүрдү мен сыртка печкени коюп, көмүрдүн түтүнүн үйгө айдап койсом эмне дейсиңер? Дамылла мындай болуп тур, крышасы кетти дейсиң, туурабы? Сен атайлап тартып атасың го деп. Крыша меники кетпи же сеникиби? Адамдар сыртка айдалып болсо сен өпкөнгө тартасың. Сен тамеки тарта албайт экенсиң, ичкери тартыш керек дейт. Туурабы? Өпкөсүгө тартып кыйын болот анан оозун састып алып. Биздин баткендиктерде мындай сөз бар. Баткендиктер азыр күлүп сүйүнүп калат. Бепаришта дейт. Бепаришта деген периштеси жок деген. Бидуни паришта деген. Баткендиктерге арабчага жакын да. Периштесиз деген сөз тартканыңда сасыкка периште ракып атып качат да, анан сен бепаришта болосуң. Ол кантип сасыкка чыдасың? Бепаришта деген ошонон болот. Анан насыбай салып адамдардын үйүнө түкүрөсүң, башка кыласың. Урматтуу мусулман